Продюсерге фикс акча бергим келбейт. Продюсерлик жумушуна баштап атканда фикске акчам жок, түшкөн акчадан бөлүшкөнгө даярмын. Миллион тапсак 50% деле берген даярмын, 500 миң тапсак 50% деле даярмын, бирок фикс бергенге даяр эмесмин деген эксперттер ушул видеону сөз түрдө сактап алыңыздар. Жана продюсерлер, эгерде сиздер фикс бербейм десе эксперт, сөзсүз түрдө вообще иштебеңиздер. Даже эч кандай распаковка, эч кандай менен консультация дагы кылбаңыздар. Себеби дегенде, эгерде өзүнүн долбооруна өзү ишенбей жатса, иштегиси келбесе, сиздин эмгегиңизди азыртадан баалабаса, анын кереги жок. Өкөңөр көпкө иштеше албайсыңар. Эгерде сизди азыр баалай албаса, кийин дагы баалай албайт. Эксперттин фикске берген акчасы бул өзүнө проектисине акча бергенге даярдык экенин билдирет. Фикс бул сиздин жума сайын аны менен жолукканыңыздын убактысынын, энергияңызды кетиргендигиңиз үчүн, стратегияны жазганыңыз үчүн сарпталган акча 20 миң болобу, 30 миң болобу, 50 миң болобу, 100 миң болобу, кандай гана фикс берилбесин, бул сиздин именно аны менен болгон 1 запуск, 2 запуск же болбосо 2 айга, 3 айга өкөңөрүн сүйлөшүлгөн акчаңыздар. Проценттен тышкары. Жана эгерде эксперт фиксти бергиси келбесе, иштебейсиздер. Эгерде сиз новичок продюсер болсоңуз, жаңы окуп атсаңыз, анда ала бериңиз. Макул, давай деп ала бериңиз, фикс бербесе деле. Себеби дегенде сизге опыт керек, сизге практика керек, туурабы? Сиз билимиңизди ага тестирлешүңүз керек. То есть подопытный кролик болуп акчасын бергиси келбесе, подопытный кролик кылып ала берсеңиздер болот. Себеби дегенде акчасын аянып атса, акча бергиси келбей атса, анда почему бы и нет, Так, дальше, эгерде фикс бербесе, продюсер, эксперт фикс бербесе, любой күнү балдарым ооруп калды, кайненем келип калды, күйөөм урушуп атат, күйөөм каршы болуп атат деп туруп кетип калат. Сиз канча нерсе жасаган болосуз, балким баракчасын оңдоп түздөгөн болосуз, түнү бою прогрев жазып, аракеттенип, рилс тартып, рилстерди сиз ражайт этип, мындайча айтканда, аракеттенип, энергияңызды, убактыңызды короткон болосуз. Анан натыйжа, результат өкөңөр до конца чыкпай калсаңыз, сиз уже выгорание абалга келесиз. Колман келбейт экен дейсиз. Андан көрө барып туруп, момундай кармап алып туруп, могу товарды 5 сомго алып, 10 сомго сатып 5 сом пайда көрөйүнчү лучше деп айтасыз да. Ошондуктан андай выгорание абалга келбеш үчүн сөз түрдө фикс, экинчиси договор. Себеби дегенде бул жок, эч нерсе болбойт. Сиз наоборот кайра ылдый кетесиз, выгоранияга кетип калышыңыз мүмкүн. Азыркы Кыргызстан рыногуна көп эксперттер фикс бергиси келбегендер көп. Болгону сиз аны так даана түшүндүрүп бере алышыңыз керек. Эмне үчүн ал нерсе берилет? Экинчиси, сизде прайсыңызда 1 эмес 2-3 тарифке чейин